Биз азыр жазаларды аткаруу кызматынын 10-чу мекемесине турабыз. Мындагы бардык майда чоң имараттарды бузуу иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Түрмөкананын имараты ушул жылдын 1-мартына чейин толугу менен бузулат. Бул ишке өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын кызматы тартылган. 5 зданияны толугу менен бузуп, строительный жанагындай мусорлорду ташып бүттүк. Азыр учурда дагы жумуш жүрүп жатат. Жалпы эле МЧСтен тартылган техникалар 20 штук. Ошондон бери тыным жок иштеп келатабыз бүгүн. 30 башкача айтканда 30%-ын толук бузуп бүттүк. Анткени Жалал-Абад шаарынын ортосундагы түрмөкананын орду өзүнчө борборго айланат. 8 гектарга жакын бул аянтка административдик имараттар, маданий жана балдар ойночу борборлор, унаа коюучу жай, аллея жана борбордук аянт жайгаштырылат. Ал жерге бир областной центр, обл администрацияны көчүрөлү деп атабыз. Ошол учурда мэриянын дагы бир жерге, ошол жерге мэрияга дагы здание куруп бирге тура турган кылып атабыз. Ошондой эле ушу Жалал-Абад музейин дагы бир этажына койдурган атабыз. Жалал-Абад боюнча ошол музейди дагы ошол жерге көчүрөбүз деп, ошол жактагы өзүнчө бир борбор болуп калат да, шаарыбыздын жакшынакай көркөм берет деп ойлойбуз. Учурда административдик имараттардын эскиздерин даярдоо иштери жүрүп жатыптыр. Түрмөкананын имараттары бузулуп, долбоордун кагаз иштери бүткөрүлсө, курулуш башталары маалымдалды. Муну азыр наркы неделядан эскизин даярдап утверждениеге берген атабыз. Аны утверждение этип беришсе, анан биз эмеге конкурска коебуз. Акчасыны мына ыйгар муктуу өкүлү өзү проекттин акчасын бөлүп берген атат, өнүктүрүү фондунан конкурска коюп, ким утуп алса, ошол биз берген эмеге текст заданияга жараша проекттерди жасатабыз. Кудай буйрса, параллельный жумушун да алып кетебиз да. Шаардын так ортосундагы түрмөкана жылдырылып, орду коомдук жайга айланышы тургундардын оң пикирин жаратты. Анткени мындай чечим менен коомдук коопсуздук бекемделип, калаанын инфратүзүмү жакшырары белгиленди. Өзү негизинен түрмөкана шаардын, элдин ичинде болбош керек да, өзү негизи. Жылдырылганы абдан жакшы болду, туура. Шаардын центри могу жерде тар болуп атат, мурдагы мынагы борбор кылып могу жерде баягындай майрамдык нерселерди өткөрүшө албай атат. Ал жак кеңири болот дейт, жаңы үйлөр түшөт дейт, парктар болот дейт. Мен туура эле көз караштамын кызым. Жакшы кылып бир четке чыгарып, шаар центриде эле мурда. Чекечи айры обл администрация, акимчилик курулат деп ошондо угабыз биш. Жакшы көрүнүш. Бул деле шаардыктарга жакшы. Себеби бул түрмөкана аябай мындай шаардын ортосунда болгондо, элдердин жашаган жердин ортосунда болгон. Бул элдерге да мышайт этчү. Азыр жакшы болду. Түрмөкана сыртта болгон эң жакшы да, кооптуу болбойт. Жалал-Абадтагы жазаларды аткаруу кызматынын 10-чу түзөтүү мекемесинин жаңы имараты Базар Коргон районунда курулуп жатат. Буга чейин номер 53-чү тергөө изолятору Сузак районуна чыгарылып, жаңы имарат менен камсыздалган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.